Саламатсыңарбы менен сүйүктүү болгон окуучуларым? Балдар, маанайыңар кандай? Келгиле балдар, бүгүнкү сабактарда силерге мен күндөй болгон ачык маанайды каалаймын. Мына ушундай маанай менен адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз адабий окуу китептерибизди алып, 51-бетине ачабыз. Бүгүн силер менен биз өтүлүүчү жаңы тема бул Манастын бала кези. Биз улуу Манас эпосунан үзүндүлөрдү окуп жатабыз. Демек, өткөн сабакта биз Манастын төрөлүшү боюнча маалыматтарды алган болсок, бүгүн Манастын бала кези менен таанышабыз. Эмесе, эпостун үзүндүлөрүндө кездешүүчү жаңы сөздүктөр менен таанышалы. Бурут, кыргыз дегенди түшүндүрөт. Мурда кытайлар кыргыздарды мына ушинтип аташчу. Азганактай, азгана деген маанини түшүнөбүз. Жүйөлүү, туура же болбосо маанилүү деген сөз. Анда балдар, баарыбыз сабакка кунт коюп көңүлүбүздү бурабыз. Айткандай эле чоң атасы орозуну тартып, Манас бала күнүнөн акылдуу, эч нерседен жалтанбаган баатыр чыгат. Айылдаш, канатташ жашаган калмак манжуулардын балдарынан тентип келген Бурут, Буруттун балдарын чуркуратып курут деп кордогон, теңсинбеген, басынткан сөздөрдү угат. Манас бала да болсо, тентиген дегени кандай? Мен ким болом? Кайдан келгенбиз? Элибиз кайда? Деген сыяктуу суроолордун тегерегинде ойлоно баштайт. 8 жашка келгенде 40 үйдөн 40 бала топтоп, калмак Кытай манжуунун 80 баласын токмоктоп, чиле тартатат. Манас кыргызга ким душман, ким дос экенин эрте эле тааныйт. 12 жашка чыкканда Айманбос деген ат минип, ок өтпөгөн тон кийип, жаш жолборстой чамынып жоого аттанат. Калмак Кытайдын чоң бейжиндеги падышасы: Эсендин кишисимин, кыргыз атууну чабам, жылкысын тием, Манас баласын байлап кетем деп 700 кол менен каарданып, каптап келген кара калмак манжуунун кочку баатыр менен бала Манас биринчи жолу беттешет. Манас качырып келип сыр найза менен кой өткөндө, тоодой болгон чоң кочку атынан кулап түшөт. Айланасына бүлүк салып, дүрбөлөң түшүргөн, кармаган жеринен кан чыгарган, каарынан жан чыгарган баласынын ченде жок тентектигинен, өлөрүнө карабаган өрттүгүнөн чоочулап, жакып мин деп айтат анда. Азганактай журт элек. Калмак Кытайдын каарына калып жүрбөйлү. Кайрадан түбүбүзгө жетип жүрбөсүн деп тынчы кетип, катуу сарсана болот. Ал эми ак балта, ак сакал менен акылман чээрде болсо, алысты ойлонушуп, орозду чоң атасы сыяктуу Манас эл жерин коргой турган, көк жал шер болоруна, арстандай түрү бар, ажыдаардай сүрү бар баатыр экенине иштеринен кудуңдашып, анын келечегине зор ишеним менен карашат. Жакыпка акыл кеңештерин айтышып, санаага батпай сабырдуу болгонуң оң дешет. Ал эми ак балта болсо, кечээ калмак алганда, кыргызды чаап алганда мына ошондо өлгөнбүз. Бул душмандын кордугун так 2000 жолу көргөнбүз. Ойлосоң боло ой, Жакып, кара өзөң кайда, жер кайда? Аталаш кыргыз эл кайда? Ок өтпөс тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы деп жүйөлүү сөз айтат. Эмесе балдар, мына ушул Манастын үзүндүлөрүнөн болгон текстти өз алдыңарча дагы бир ирет окуп чыгабыз жана үйгө. Суроолор жана тапшырмаларга жооп бересиңер.
жазып же болбосо ооз-2 түрүндө. Мындан тышкары сөзсүз түрдө Манастын бала кези текстин окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Бүгүнкү сабактар ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.